суранычым устазым жалпы мусулман элине айтып койсоңуз, ажырашпасын, аларга ажырашкан оңой эле экен. Бирок томолок жетимдей биз кыйналабыз, эч жака батпай калат экенбиз, рахмат. Чындыгында проблема ушул. Биздин чоң адамдар, чоң кишилер, чоң эже карындаштар мындай бир ажырашканды оңой көрөт. 5 баласы менен 10 баласы ажырашып кетишет, өзүнүн кызыкчылыгын өрүп кетишет да, бардыгычы балдарды ойлошпойт. Негизи ушул туура эмес. Ошого биздин Аксакал институту өзүбүздүн эл журттагы ушул ажырашкандарга салам айтпай элден чыгарып кое турган жолун табышыбыз керек да. Эгерде кайсы бир эркек киши мисалы үчүн аялы сойкулук кылып кетпесе эле, эми кыялын көрсөтөт, башка болсо ошого чыдап ажырашып кетсе, ошол эл ага салам айтпай кое турган жазаны колдонушубуз керек да. 3 талак айткан эркектер бар, ошолор менен сен жаман айттың да ага кол бербей кое турган жазаны колдонушубуз керек. Мен ушуну сунуш кылат элем. Эл, мамлекет муну мыйзам кыла албайт, бирок эл ушундай кылышыбыз керек. Кимде ким анткени 1 талак менен ажырашса деле болот да, бирок 3 талак берет да. Кимде ким 3 талак айта турган болсо, оозунан чыкса, ошого классташтары, достору салам айтпасын, алиг албай турган. Ушуга жетишибиз керек биз. Эл ошону кабыл кылбай турган, жакшылык жамандыкка келтирбей турган, ошол олтурган жерге кирбей турган кылсак, 3 талак берилбейт эле да. Бисмилла 3 талактан баштайт да. 3 талак түшпөй калат деп ойлойт. Ажырашып кете тургандар ушундай кылыш керек. Анан талагын кечке сураган аялдарга да аялдар ушундай мамиле кылганды эгер жашообузга киргизип алсак, анда бизде жетим балдар калбайт эле да. Ошон үчүн кел урматтуу бир туугандар, кимде ким ушундан башта 3 талак бере турган болсо, ага жийиркеништи, колуна жана богун жугузуп алгандай көрүшүбүз керек да. Колунун кармагын жийиркениш керек. Бул акмак адам бул. Акмак адам бул деген, арш титиреткен адам. Аллахтын ачуусун келтирген адам, демек ал биздин саламга татыгы жок адам деген сөз да. Чогуу тамак ичпеш керек аны менен, үйүнө барбаш керек, кирбеш керек. Түшүнүктүү урматтуу бир тууганым. Ошондой өтсөк, ушундай акция кылсак, ошондо ушул азаят бизде. 3 талак толуп кеттик, 3 талак. Бисмилла дегенде сүйлөй турган ошондой болуп калды. Бул акмак адамдарга саламдын тең эмес. Ал эмес айылдагы дүкөндөр кирсе, соода кылбаш керек бул адамдарга. Мен өзүм билем, өтүгүмү төргүлем, мен сага соода кылбайм деш керек. Ушуга өтө турган болсо, ушу жакшы болот иншалла. Түшүнүктүү урматтуу бир туугандар, ушундай кылышыбыз керек болот биз. Иншалла.